Tayammum alarda kaysı namazga tayammum alıp жатканымды da aytышым керекпи? Ошондо ар бир намазга өзүнө önce tayammum alıp kalamбы? Misалы, beşim okup жарым сааттан кийин асыр убактысы келсе, ага өзүнчө ниет кылып, өзүнчө tayammum аламбы? Bizde tayammum менен siz жанагы үзүр себеби менен алынган daaratты же tayammumду экөөнү аралаштырып алат. Tayammum бизге бир tayammum менен каалаганча парызды, каалаганча сүннөттү окуганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Tayammumда ошол tayammum бизде эмне? Tayammum daarаттын орун басары. Качан tayammum алынат? Суу табылбай калса, же оору себебинен, же болбосо аз гана суу бар, ага daarаттаса чаңкап калуу коркунучу бар, же болбосо daarаттаса оорусу күчөп кетет, же болбосо оорусу бар, daarаттаса оорусунун айыгуусу кечеңдейт. Эми шарттары бар. Ушундай абалдарда шарият аны кургак daarat алганга, башкача айтканда tayammum кылганга уруксат берет. Tayammum бир кылгандан кийин daarat буза турган нерсе tayammumду да бузат. Ага кошумча баягы суу жок адам tayammum кылган болсо, суу келип калса да daarаты бузулуп калат, daarатка ашыкча шарты. Ошондой эле абалдар болбосо, tayammum менен бир канча парызды, каалаганча сүннөттөрдү окуй берсе болот. Бул жанагы бир tayammum менен бир намазды окуш керек деген, бул Шафи мазхабында, бизде Ханафи мазхабта каалаганча парызды, каалаганча сүннөттү окуй беребиз.